Бишкекте Достук Дичи районуна жакын Фрунзе 1 авиа базасында Ми-8 аскердик тегучак кулап, андагы экипаждын мүчөсү каза болду. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бортто жалпы 11 киши болгон. Жаратылгандардын 5-өө реанимацияга жаткырылып, алардын бири өтө оор абалда. Калган 4 кишинин абалы орто деп бааланууда. Дагы 2 аскер кызматкери улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнө жаткырылды. Министрлик тегучак кырсыгы боюнча кызматтык териштирүү баштады. Коргоо министрлиги мунун алдында кырсык окуу машыгуу учурунда катталганын, Кыргызстандын абадан коргонуу күчтөрүнүн тегучагы авариялык түрдө конууга мажбур болгонун билдирген. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп эсептейт. Бул тууралуу ал парламентте депутат Дастан Бекешевдин журналисттерге байланыштуу акыркы окуялар боюнча жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүнө жооп берип жатып айтты. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу иштер мыйзамдын чегинде эле жүргүзүлүп жатканын, ким күнөөлүү же күнөөсүз экенин сот аныктай турганын билдирди. 22 000 адам эмдөөдөн өтпөй коюп, 9 бала кызамыктан каза болду. Бул туурасында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев парламентте билдирди. Ал ата-энелердин эмдөөдөн баш тартышы чоң көйгөй болуп жатканын белгиледи. Негизи алар сасык тумоо, ковид, кызамык, кызылча жана гепатитке каршы вакцина алышы керек болчу. Ошондой эле министр дүйнөдө ковид күчөп жатканын, ал Кыргызстанга да келгенин кошумчалады. Ошондуктан өзү кошумча эмдөөдөн өткөнүн айтты. Аны менен катар депутаттарды дагы вакцина алып элге үлгү болууга чакырды. Бейшеналиевдин айтымында ийне сайдыруудан баш тартуу диний ишенимдерге байланыштуу. Бул боюнча министрлик муфтият менен биргеликте иш жүргүзүүдө. Кыргызстан боюнча Элеман мамлекеттик дарыканасынын 55 түйүнү ачылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Дагы 25 түйүн ачыла турганын, Орусиядан, Индия, Пакистан жана Өзбекстандагы заводдордон дары-дармектер алынып келингенин билдирди. Министр муктаждык болгон бардык жерлерде мамлекеттик дарыканалар ачыла турганын, Кыргыз фармация ишканасы стационарларга дары-дармектерди заводдордон арзан баада түз сатып алып берерин билдирди. 2023 жылдын 11 айында Евразия экономикалык биримдигинде өнөр жай өндүрүшү 3,8%га өстү. Евразия экономикалык комиссиясынан билдиришкенде, 2023 жылдын январь-ноябрь айларында Евразия экономикалык биримдигинде өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2022 жылдын январь-ноябрь айларындагы деңгээлге салыштырмалуу 103,8%ды түздү. Өнөр жай өндүрүшү Беларуста 7,9%га, Казакстанда 4,3%га, Россияда 3,6%, Арменияда 2,1%, ал эми Кыргызстанда 1,8%га өскөнү байкалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар көчкү коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты. Мекеменин маалыматына таянсак, 17-18 январь күндөрү күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана унаа жолдордо кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. Биздин команда үчүн оор беттеш болду, үмүтүбүз акталган жок. Мындай пикирин Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович 2023 жылкы Азия кубогунун алкагындагы акшумкарлардын Таиланд менен болгон алгачкы беттеши тууралуу комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымына караганда, Таиланд улуттук курама менен бирдей деңгээлде ойногон курама, башкы машыктыруучусу оюнду таалдап, оюнчулар менен сүйлөшүү керектигин баса белгиледи. Эске салсак, 16 январда 2023 жылкы Азия кубогунун F квартетиндеги тайпалык Таиланд-Кыргызстан оюну өттү. Беттеш Катардагы Абдулла бин Халифа стадионунда болду. Оюн 2-0 эсебинде Таиланддын курамасынын пайдасына чечилди.